Бөкөлдүн окуясы. Кедей аялына кемпир: падышага зыяратка барам, эмнең бар? Бир каз бар. Ошол казды бышыр. Бышкан казды көтөрүп падышага келет. Падышам, зыяратыңызга келдим. Макул десеңиз, бир каз белегим бар эле. Анда падыша: менде 2 уулум, 2 кызым жана аялым 6өбүз. Казды 6 бөлүп бере алсаң, белегиңди кабыл алам дейт. Кедей дароо бөлө баштайт. 2 бутту 2 уулуңузга берем, себеби алар сиздин падышалыгыңызды бутка тургузушат. 2 канатты 2 кызыңызга берем, анткени алар башка элге, башка журтка кетишет. Баш жагын сизге берем, себеби сиз падышалыктын башысыз. Арка жагын аялыңызга берем, себеби ал дайым арттан жыйнап чогултуп жүрөт. Ал эми көөдөн көкүрөк жагын өзүм алам, себеби ал мен жакты карап турат деп жиликтеген экен. Таң калган падыша кедейдин акылына баа берип, үйүнө 1 жылдык азык түлүк менен жиберет. Кедейдин кошунасы кемпир кошунаныкында эмне жаңылык деп сурайт. Падышага бир каз менен зыяратка барган экен, 1 жылдык азык менен кайтарыптыр. Анда кошунасы: сенин канча казың бар? 10 каз бар. 5өөнү даярда, мен да падышага зыяратка барып келем дейт. 5 казды көтөрүп алып, падышага зыяратка жөнөйт. Падышам, зыяратыңызга келдим. 5 казым бар. Анда аны уккан падыша: менин 2 уулум, 2 кызым жана аялым 6өбүзбүз. Эгер баарыбызга дал ушул 5 казыңды 6 бөлүп бере алсаң, кабыл алам дейт. Мына ошондо жанагы кедейдин кошунасы 5 казды 6 бөлө албай көпкө кыйналат. Ошондо падыша: эгерде бөлө албасаң, кошунаңды жардамга чакырып көр деп кеңеш берет. Айла жактан кошунасын чакырат. Жанагы кедей бөкөл каздарды акырындан бөлө баштайт. Бир каз 2 уулуңуз менен так болот. Дагы бир каз 2 кызыңыз менен так болот. Дагы бир каз болсо, аялыңыз экөөңүздөр менен так болот. Ал эми артып калган 2 каз мени менен так болот деп айткан экен.